ушунун жанындагы курулуштардын баардыгы ЮНЕСКОго кирген. Мол проект, мына жерге мындай нерсе курулат, укмуш, баасы арзан, болуп кетесин, тияк бияк. Но фактически не болду? Арзан нерсе эч качан дамы татыбайт, ошону билиңиздер. Ушул компания коюлган, бул жерде мына компанияныкы, бул жерде бул компанияныкы. Неге? Анткени ошолор качественно жасашат да. Строительный компания кандай уровеньде бүтүрүп атат. Өзүңүздөр байкаңыздар туугандар. Аманат компаниясы менен иштесеңиздер, партнерский программа менен иштесеңиздер, эч качан адашпайсыздар. Туугандар, сиздерге суроо, кайсыл имарат эң көп турган? Мисалы, могу Константинополь. Өзүңүздөр билесиздер историясын, көп айтып бербей эле коеюн. 5-кылымдагы курулуш, ушунун жанындагы курулуштардын баардыгы ЮНЕСКОго кирген. Бул деген сөз, бул жердеги объекттердин баардыгы мамлекетке карайт. Жана биз тартып аткан объект кому-то повезло, деп президенттин досу айтор билбейм. Ушул жерде алып калган экен да. Эми ушул жерге моундай сонун жилой комплекс башталган. Эмне үчүн бул жилой комплексти бийик кылган эмес, 4 этаждуу кылынган? Анткени бул жерде биринчиден баасы кымбат, экинчиден ЮНЕСКОго кирген определенный өзүнүн стандарттары бар. Ошол себептен да бул жака высокий зданияларды салса болбойт. Анан дагы айта турган нерсе, өзгөчөлүгү булар более премиум кылып, количествону азайткандагы, бирок видти аябай сонун кылган. Бул жерде өзүнүн торговый центри кичинекей, жана биринчи этаж полностью коммерческий, экинчи, үчүнчү, төртүнчү этаждар булар жилой комплекс болот. Бул жердеги варианттар 1+1, 2+1, 3+1. Толтура варианттар жок бул жерде. Мурдагы тетиги буга чейинки барган объектке караганда бул жерде квартиралардын саны аз эле. Мисалы 3+1 деген варианттагы квартиралардан 5 эле. Ошонун 3-өсү сатылган, 2-өсү калган. Андан тышкары 1+1 бул эң ходовой. 89 квадратура дейт, бирок фактически өзүнүн квартирасы 43 эле квадратура. 89 деген буга паркинг, майда чүйдөлөрүн да кошот. Ал боюнча дагы толугураак маалымат алсаңыздар болот. Экинчи айта турган нерсе, бул жердин өтө бир өзгөчөлүктөрү бар. Ал боюнча дагы видеодон көрсөтөбүз, дрон менен көрсөтөбүз. Анан мага эң жаккан жер жүрсөңүздөр мынаны. Бул жер. Бул просто, чтобы сиздер келгениңиздерде айтып бергенге, отургузганга, сүйлөшкөнгө. Мен көп строительный компанияларды Кыргызстанда байкадым. Офисиңиздер шаардын ортосунда, объектиңиздер болсо тетиги кокондо да. Эми ошону келгиле ар бир объекттин жанына мындай легкий конструкция менен көтөрүп коюш канча сумма кетет. Мындай айтканда, ар бир сатып аткан квартираңызга $2 акча кошсоңузчу, ушундай здание салып коесуз да. Зато элдерге удобство болот. Адамдар коконго барып, кайра келип отурбайт. Офиске келди, стройканы көрдү, болду. Бирок кээ строительный компаниялар хитрыйсыңар да, неге мындай кылбайсыңар? Анткени фактически сатып атасыңар, бирок строительство жүрбөй эле. Акыркы 5 жылда ошондой болду го. Мисалы, канчалаган строительный компаниялар үйлөрдү салып баштады, офисин ачты, мол проект, мына жерге мындай нерсе курулат, укмуш, баасы арзан, болуп кетесин, тияк бияк. Но фактически не болду? $350 объекттерди алдыңыздар, не болду? Аз дагы деле акчаңыздарды ала албай жүрөсүздөр. Туугандар, арзан нерсе эч качан дамы татыбайт, ошону билиңиздер. Арзан десе эле бул акчаны экономдош эмес. Арзан деген бул убактыңызды, ресурстарыңызды, нервиңизди, ден соолугуңузду, айтор көп нерсе кирет бул эконом деген нерсеге. Мисал катары эле түшүндүрүп кетейин. Бир эле мисал. Сиз бул стиралканы ала турган болсоңуз, ар жыл сайын бузулат. 5 жылда 5 стиралка алмаштырасыз. Ошо 5 стиралканы просто заранее эле жаңысын алып койсоңуз, 5 жыл гарантия менен иштетесиз. Кайсынысы выгодно? Каждый раз стиралканы оңдоткон жакшыбы же 5 жылда бир оңдотуп койгон жакшыбы? Ошол себептен туугандар, келгиле. Эконом бул акча эмес. Эконом бул бөлөк нерсе. Ошол себептен туура экономдойлу. Анан дагы азыр шоурумга барабыз, шоурумду көрөбүз. Объектти примерно офистерин көрсөтөйүн, жүрүңүздөр. Могул жерин карасаңыздар, чыкканда мисалы моундай строительство болуп атат, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бул жанында эле эмеси, отдел продажасы. Бул легкий конструкциядан эле кылынган.
мына жерде баягы түрктөр тамеки көп чегет го. Мына көрдүңүзбү? Тамеки чегет анан зонаны кылып койгон. Туугандар, өзүңүздөр көргөндөй эле бул отдел продажанын биринчи этажы. Эми караңыздар, кандай мындай да. Мен көбүнчө строительный компаниялар менен иштешкенде сөзсүз түрдө ичиндеги структурасын, сотрудниктерге кандай мамиле кылат, кандай условия түзүлгөн, айтор керек болсо туалетине чейин текшерем. Неге? Анткени мага ошолордун баардыгы маанилүү. Мисалы, бул стандартный эле макет. Бул жана биз көрсөткөн могул стена Константинополь, могул жерге объект түшүп атат, могул жерге торговый центр түшөт. Бул жерде саттары бар. Айтор ушул жерде могул жилой комплекстен башка баардык жерлер не частная собственность, а государственная собственность. Биякта кухнясы, биякта переговорный, биякта дагы переговорный. Кичинекей жерге удобный кылып койгон. Анан дагы эптеп эле салган эмес да, дизайнерский кылган. И потолки высокие. Буну мен неге көрсөтүп атам? Сиздердин ушундай кылып, эгер объекттин жанына ушинтип примерный отдел продажаны сала турган болсоңуз, сөзсүз түрдө мондай кире беришин, сиздин жилой комплексиңиз кандай бүтөт, ошондой стилде кылып бериңиздер. Адамдар визуально көрсүн, мен ушундай жерде жашайт экенмин депчи. Ошол себептен туугандар, Аманат компаниясы менен иштесеңиздер, партнерский программа менен иштесеңиздер, эч качан адашпайсыздар. Туугандар, азыр биз шоурумга келдик. Анан дагы өтө сонун нерсе, лайфхак көпчүлүк үчүн. Мондай нерсени коюп койсо болот. Мындай кыласыз дагы. Бисмилла. Бисмилла. Ана. Асты таза. Кеттик. Киргенде эле сразу оң жакта санузел, дорогой. Тушта эле сразу спальня. Анан дагы эң эле сонун жери мына гостиная. Аябай жакты негизи. Анан булар көбүнчө неге басым жасалат, айтайынбы? Мисалы дейт да, могул фирмасы Франк, мону жасаган компания типа Банучи, булар ушинтип компанияларга көбүрөөк басым жасайт. Ушул компания коюлган, бул жерде мына компанияныкы, бул жерде бул компанияныкы. Неге? Анткени ошолор качественно жасашат да. Калган могул ремонт негизи мындай болуп бүтпөйт. Паркет ушундай, потолок ушундай болот. Кондиционер бунтип турбайт, кондиционер встроенный болот, отелдердикиндей. Отелдерде өзүңүздөр баргансыздар, билесиздер. И бул дизайнерский ремонт. Буга дополнительная оплата керек. Без дополнительной оплаты можно просто стандартный ремонт. Анан гостевойдан сразу эле чыкканда бул жерде уже көрүңүздөр. Мына. Ушул сиздин сат болот. Ар бир 1+1 деле, 2+1 деле, бирок биринчи этаждарда ушулар болот. Анан дагы бул лимончо. Мен деле келген искусственный деп ойлодум, мындан карагачы, искусственный эмес экен, басылып атканын көрүп атасыңарбы мына? Бул настоящий. То же самое булардын баардыгы ошондой. Эми туугандар, ушул жерге дагы ушундай эптеме эмес, настоящий нерсени кылган компания, ар бир нерсени ийне жибине чейин эсептеген компания жаман салат же салбай коет дейсиңерби? Тем более ЮНЕСКОго кирген жерлердин жанында, государственный участоктардын жанында турган строительный компания кандай уровеньде бүтүрүп атат? Өзүңүздөр байкаңыздар туугандар. Ошол себептен келиңиздер, жанагында айткандай эле, тетиги спальныйден чыгып алып, жеңем менен ошол жерде чай ичсеңиздер рамы берет. А так, бул жагы мынакей. Бул жагы уже бул бардыгында эле эмес, анча-мынчасында эле, мисалы, чоңураак квадратура алсаңыз, ошого жараша сат дагы чоңураак болот. Эгер кичине квадратура алсаңыз, сат дагы ошого жараша кичинекей болот. Ошол туугандар. Маалымат пайдалуу болгон болсо, видеолор кызык болуп аткан болсо, досторуңуздар менен бөлүшкүлө туугандар. Биздин максат элге жерге пайда берүү. Жана сом менен кошо сооп табуу да. Байлар үчүн өтө сонун нерсе.